Кымбаттуу бир туугандар, баардыгыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун. Кудай өзгөчө батасын берсин. Кудайдын ырайым сааттары үчүн миң мертебе карашылык билдиришибиз керек. Биз адаттагыдай ушул ырайым сааттарын туура пайдалануу менен бирге интернеттин жардамы менен дагы өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, Кудайдын сөзүнүн негизинде жүрүп жаткан ой жүгүртүүбүздү, сүйлөшүүлөрүбүздү уланта беребиз. Бүгүн сиздер менен карай турган сүйлөшө турган маанилүү сабактардын бири, темалардын бири бул Кудайдын эркин кантип билем? Кудайдын эркин кантип билсе болот? Кудайдын эркин биз дайыма сурайбыз. Кудайдын эркин жумушка чыгып бара жатканда, жумушта иштеп жатканда, жумушка орношуп жатканда, машина алып жатканда, жер алып жатканда, үй алып жатканда, баш кошуу учурунда, үй бүлө куруп жатканда, жана башка көптөгөн биздин күнүмдүк турмуш тиричилигибизде Кудайдын эркисиз биз кадамдарды таштабайбыз. Бул ишенген адамдарга жат көрүнүш эмес, бизге тааныш нерсе. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө Кудайдын эркин туура түшүнүп алуу бизде барган сайын алсырап бараткандай. Биздин муун Кудайдын эрки эмне дегенде аны түшүнбөй бара жаткандай. Бирок мен бүгүнкү күндө азыр Кудайдын эркин билүүгө мен бир гана жолду алдым. Бул үй бүлө куруу. Үй бүлө курууда Кудайдын эркин кантип билем? Башка тармактарда калсак болот, бирок үй бүлө куруу ушул башка тармактардын ичинен дагы эң олуттуусу, эң керектүүсү жана орчундуусу курчу. Анткени биздин жашообузда, ишенген машаякчылардын жашоосунда биринчи маанилүү болгон нерсе бул тобо кылуу болуп эсептелинет. Биринчи менин алгачкы ишеним кадамымда тобо кылуу маанилүү нерсе. Тобо кылуудан кийинки эле маанилүү нерсе бул үй бүлө куруу. Бул өзгөчө кадам. Анткени мен үй бүлө курганда, үй бүлө куруу деген сөз бул бир колдонуп, жанагы перчатка сыяктуу анан чечип ыргытып жибере турган нерсе эмес. Мен ушул нерседе өтө маанилүү чечим чыгарып үй бүлө курушум керек. Андан кийин мен өлгөнгө чейин, өлүм бизди ажыратканга чейин, өлүм бизди ажыратмайын, мен ошол үй бүлөм менен, жубайым менен, жолдошум менен бирге түтүн булатам. Эми үй бүлө куруда кантип Кудайдын эркин билсе болот? Ошонун жөнөкөй 3 кадамын мен түшүндүрүп берем. Жөнөкөй 3 кадамы. Биринчи кадам жеке менин рухий даярдыгым. Жеке менин рухий даярдыгым дегенге бир мисал келтирейин. Биздин апабыз көп сыйынчу, анан узакка сыйынчу кезинде биз чарчап уктап калар элек. Анткени апам ар бир адамдын атын атап сыйынар эле да. Ар бир тууганды, алардын бала бакырасын, алардын жашоо күнүмдүк турмуш тиричилигин ошентип, ошол туугандардын үй бүлөсүн тийин алып келип, ар бирин ошол ийине жибине чейин сыйынгандан убакыт узап кетет эле. Бирок ошого карабастан биз чарчаган карабастан апам кыскартчу эмес. Ал туура сыйынганды үйрөтчү. Ошону менен катар ал өзүнчө бир маселени мага айтып үйрөткөн эле да. Сен келечекте сен да үй бүлө курасың. Ошон үчүн азыртан сыйынганды үйрөн. Сен Кудайга мына нерселерди айтышың керек. Ушул кадамдардан башташың керек. Кудайдан ушул нерселерди сурап сыйынышың керек. Кудай Теңир угат. Сен азыртан даярданып, азыртан жүрөгүңдү даярдап, оюңду Кудайга буруп, Кудайдын эркин таанып билгенди үйрөнө бер. Деп 12-13 жашта эле бизге сыйынганды үйрөткөн. Андан 10 жылдай убакыт өттү. Бирок ал нерсе жардам берди. Абдан чоң жардам берди. Кудай Теңир ошол биз сураган, мен сураган нерселердин баардыгын дээрлик ишке ашырды. Эмнеге? Эмнеге ишке ашырды? Анткени менин алгачкы кадамдарымда апам чоң өбөлгө түзүп салым кошкон эле. Кудайдын эркин таанып билүүдө мына кадамдарды билишиң керек деп, ал эң алгачкы ошондой өзүнүн кеңештерин айткан эле. Демек, биринчи кадам жеке руханий даярдык.
Бул деген сөз мен үй бүлө куруп баш кошконго чейин менде даярдык болуш керек. Менин Кудай менен жеке мамилем жакшы мамиледе болуш керек, тыгыз мамиледе болуш керек. Мен бир нече аяттарды окуп, анан ой жүгүртөбүз. Ушул жеке менин руханий даярдыгымда биринчи кадамда эле бир нече пункттар бар. Мен жалпылап үстүртөн айтып берем. А дегенде Накыл сөздөр китеби 16-бөлүм 3-аят. Иштериңди Теңирге тапшыр, ошондо ойлоруң ишке ашат. Демек, чу дегенде эле менин ишимдин баардыгы, план максатымдын баардыгы бул Кудайга тапшырылыш керек. Эгерде мен жеке өзүм жоопкерчиликти алып колго ала турган болсом, анда бул жолго Кудай каршы эмес. Бирок анын келечеги ырбап калат, анын келечеги сынып калууга, жоголуп кетүүгө ошондой кепилдикти берип коет. А Кудай менен башталса, анда бул жакшы көрүнүш, бул туура көрүнүш. Сыйынуу, руханий даярдык, бир нерсеге даярдык дагы бир мисал менен түшүндүрүлөт. Бул Падышалар китеби, 1-Падышалар китеби 3-бөлүм 9-аят. Акылдуу жүрөк бер. Сулайман пайгамбар, Сулайман падыша Кудайдын алдына келип сыйынат. Сыйынган кезде ал Кудай Теңир, сен өзүңдүн элиңе башкаруучу кылып мени койдуң. Бирок ушул элди башкаруу мен үчүн жеңил эмес. Ошондуктан мага өзүңдүн элиңди сен каалагандай, сенин эркиңе туура келгендей акылдуу жүрөк бер деген ойду айтып атат. Бул деген сөз Кудайдын эркине, Кудайдын макулдугун сурап жатат. Кудайдын эркин билүү деген сөз Кудайдын макулдугун алуу, Кудайдын макулдугуна ээ болуу деген сөздү түшүндүрөт. Демек Сулайман эң жакшысын сурап алды, анан Кудай Теңир айтты. Сенин эркин бул мага жакты деди. Сен туура нерсени, менин көз карашыма ылайык келген нерсени сен сурап жатасың. Сен эң туура нерсени сурап жатасың. Ошондуктан мен сени баталагандан баталайм деди. Анан Кудай Теңир чындап эле ага батасын берген. Демек, эң алгачкы менин кадамдарымда, биринчи кадамымда менин руханий даярдыгым болуш керек үй бүлө курууда. Ошол руханий үй бүлө куруудагы менин даярдыктарым туруктуу менен сыйынуум, ыйыктык тазалыктагы жашоом, анан жоопкерчиликтүү менин мамилем жана руханий тартип келет. Жоопкерчиликтүү мамиле деген кандай? Эгерде мен ушул кадамды баштап алып, олку солку болуп бул жака бир барып, бул жака бир алып, ыйык болбостон, бир келип бир кетип, бир сыйынып бир сыйынбай туруктуу болбосом, анда мен абайлашым керек. Ошондуктан менде туруктуу сыйынышым керек, тазалык, ыйык жашоо, жоопкерчиликтүү мамиле кылышым керек. Анан ушулардын үстүнө мен руханий көзөмөл жүргүзүшүм керек. Эмнем жетишпей атат, мен көзөмөлдөйм деп туруктуу байма-бай сыйынып, мен өзүмдүн жашоомду иретке келтиришим керек. Бул биринчи кадам, жөнөкөй. А экинчи кадам болсо, Кудайдын эркин жеткилең түшүнүк аркылуу таануу. Демек, качан мен ошол Кудайдын эркин туура түшүнгөндө, мен анын белгилерин билем. Кудай Теңир сөзсүз белгилерди берет. Эми ушу белгилер дегенде мен бир нерсени түшүндүрөйм. Байыркы келишимде Башталыш китебинде Ыбрайым өзүнүн уулун үйлөндүрүш үчүн, Ысқаққа жар издеш үчүн өзүнүн кулу Элиезер, Дамасктык Элиезерди өзүнүн туугандарына жиберет. Ошондо Элиезер Ыбрайымдын Кудайына сыйынып, андан белги сураган болчу. Мына ушундай болсо, менин төөлөрүмдү сугарса, менин суусунумду кандырса, төөлөрүңө да суусуңду кандырам десе, анда ушул белгилеген, ушул жишан аркылуу сенин мага көргөзгөн жишаныңды билем деген сыяктуу белгилерди ал сураган эле. Байыркы учурларда көптөгөн белгилер болгон.
Мисал үчүн Муса пайгамбар эл ишенип калыш үчүн бир нече кереметтер жасаган. Ошондой эле фараонго Кудайдын күчүн далилдеш үчүн 10 жазаны көргөзгөн. Андан тышкары Ильяс деген пайгамбар болгон. Ильяс деген пайгамбардын Элиша деген шакирти болгон. Ошондо Ильяс пайгамбар асманга алыныш керек болот. Асманга алынганга чейин экөө Иорданга алар Иорданга кийимин ороп туруп сууга чапканда суу эке бөлүнүп кетет. Анан экөө кургактык менен өтөт. Иордандын аркы жагынан оттуу арабалар менен оттуу аттар келип Ильясты алып кетет асманга Кудай Теңир. Бирок чапаны калып калат. Ошол чапанды так Ильяс кандай кылса, Элиша шакирти мына Ильястын Кудай кайда деп туруп кайрадан сууга чапканда суу кадимкидей экөө кантип өтсө Элиша кайрадан ошондой кылып кайталай алган. Булардын баардыгы белгилер болгон, жишаандар болгон. Андай кереметтер жүздөп, миңдеп Библияда саналат. Бир ишти жасоодо Кудайдын эркин билишкен. Кудай Теңир, мен согушка барайынбы, эмне кылайын, кандай белгилерди бересиң дегенде Кудай Теңир сөз түрдө мынандай кылышыңар керек, мынандай жасашыңар керек, бул жерде мындай кылышыңар керек деп Кудай Теңир белгилерди, жолдорду көргөзгөн. Ошол аркылуу тигил адамдар жеңишке жетерин, бир максатка жетерин алар түшүнүшкөн. Эми бүгүнкү күндө мен айтайын, Кудай Теңир бул сыяктуу кереметтерди жасабайт. Туура түшүнүш керек. Периште келип, муну кыз сеники болот, бул сестра сеники болот деп көргөзбөйт. Ошондой эле Кудай Теңир бир адам аркылуу сага келип туруп, мына сестра менен сен баш кошуң керек деп айтпайт. Кудай Теңир биз менен адегенде бизди даярдап, биздин жүрөгүбүз менен иштешет. Ошондо Кудай Теңирдин руху бар бизде жашайт. Ошол рух кимге кандай мамиле кылыш керек, кайсы кадамга барыш керек экендигин бизди тарбиялап өстүргөндөн кийин биз жетилебиз. Эми жаңы келишимде Кудайдын өз эркин билиш үчүн жишаандар менен эмес, сырдуу белгилери менен эмес, кереметтери менен эмес, жаңыланган менин руханий абалым менен ачат. Римдиктерге жазылган 12-бөлүм 2-аятта бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Тескерисинче Кудайдын жеткилең эркин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңыландырып туруу аркылуу өзгөргүлө деп жазылып турат. Демек өзгөргүлө дегенде Кудай өзгөртөт деген жер жок. Кудай өзгөргөнгөргө салым кошот, жардам берет. Силерден болсо аракет керек. Биз аракет кылышыбыз керек. Кызматта туруктуу болсом, алып жаткан кызматымда жоопкерчиликте болсом, Кудайдын сөзү менен тыгыз байланышта болсом, сыйынуум туура болсо, ыйыктык болуп жатса, анда бул менин өсүп жаткандыгымды, жетилип жаткандыгымды түшүндүрөт. Демек, Кудай Теңир ушундай кадамдар аркылуу белгилерди бизге берет. Анан адам руханий жактан жетилди дейле. Адам жүрөгүндө тынчтык бар дейле. Адам өзүнүн сыйынуусунда, кызматында туруктуу. Ал Кудайдан коркууну үйрөндү. Ошондой эле Коло салттарга жазылган кат 3-бөлүм 15-аятта Кудайдын тынчтыгы жүрөгүңөрдү үстөмдүк кылсын дейт. Ушул тынчтыкка ээ болду. Кудай Теңир сенин даяр экендигиңен кабар берет. Эми ар бир адамда үйлөнүш керек, турмуш куруш керек деген атам замандан Кудай салган каалоо бар. Бул нерсени биз жокко чыгарбайбыз. Ыйык жазуу ошол нерсеге үйрөтөт. Анткени ыйык жазууда адамга жакшы жалгыз болуу жакшы эмес деп айтылган. Сөзсүз түрдө үй бүлө куруунун моделин башталыш китебинде эле көргөзүп койгон. Бирок башталыш китебиндеги идеалдуу адамдар бузулуп калбадыбы? Кудайдын даңкынан ажырап калбадыбы? Ошон үчүн биз мурдагы Кудайдын идеалдуу же жеткилең калыптанган адамдын деңгээлине жетиш үчүн биз тарбияланышыбыз керек, даярданышыбыз керек. Экзаменде тапшырганда
5 мүнөт калганда, 2 саат калганда даярдана калып тапшыра калбайт. Эгер ал экзаменди тест түрлөгө барып туруп жазса, ал жерден барып болжолдойт. Болжолдоп соктурат ошол жерден. Экзаменде А, Б, В, Г деген 4 вариант турса, эсептеп туруп, Б болушу мүмкүн деп туруп, аны баса калат, анан белгилейт. Андан 3-4 алышы мүмкүн. Ал туура деп жатып калат, бирок ал Кудайдын эрки эмес да. Ал даярданган жок. Ал болжолдоп туруп, бирок анын акылында эч нерсе калган жок. Пустой. Бул жак эч нерсе толгон жок. Анткени анда даярдык жок болчу. Экзаменди алдын ала 6 ай башта жарыя кылды, экзамен болот деп. Тестирлөө болот деп, сынак болот деп. Ошол сынакка мен күндүр түндүр мен бир нече ай даярданам. Менде акылымда көп нерсе калат. Мен барып туруп тестирлегенде, мен оңой ошол тестирлерден өтөм. Мага жеңил болот. Так эле ошол сыяктуу менде ошондой кадамдардан өтүшүм керек. Демек, белгилер сөз түрдө кызмат жасаганда менин руханий абалым билинет. Жоопкерчиликти мен түшүнө билем. Жүрөгүмдө тынчтык бар, Кудай салган. Бирок ушул нерселерди сырттагы адамдар, менин досторум, курбуларым, бир туугандарым, ыйсадагы бир туугандарым сөз түрдө байкайт. Бул нерсе билинет, жана өзүмө дагы билинет. Кудай Теңир бизге ачып берет. Ыйык жазууда Шемуэл деген пайгамбар болгон. Ал журт башчысы эле. Ал эң акыркы башкаруучу болгон. Ошондо Шемуэл пайгамбарды кичинекейинен тандап алып, акырындык менен тарбиялап өстүрөт Кудай Теңир. Анан бир учур келет. Ошондо эл Шемуэлдин пайгамбар, башкаруучу экенин, пайгамбар экенин, башкаруучу экендигин көрүп, аны шайлады дейт. Билди деп жазылып турат. Эмнеге? Ал дароо эле төрөлүп эле 4-5 жашында болуп кеттиби? Жок. Кудай Теңир даярдады, адамдарга дагы сезилди, көрүлдү. Анткени Кудай Теңир ачып берген болчу. Демек, белгилер ошондой. Белгилерин түшүнүш керек. Мен ушул жерде бир нерсени кыстарайын. Мен көптөгөн көөлүктөрдү укканмын. Кудай Теңир түш аркылуу же ушул кыз сеники болот деп рух аркылуу көргөзгөн экен да аларга. Алар бүгүнкү күндө бактылуу жашашат. Мен андай мисалдар дагы билем. Бирок бул мисалдар бардык эле адамдарга туура келе бербейт. Кудай Теңир ачып берүүдө, өзүнүн эркин ачып берүүдө ар тараптуу ачып берет. Ошондуктан айтып коеюн, керемет жол менен дагы ачып бериши мүмкүн. Бул сеники деп дагы ачып бериши мүмкүн. Бирок ушул нерседе биз абайлашыбыз керек. Бирок адегенде маанилүү нерсе, белги менин даяр үй бүлө куруудагы менин даяр болуп калгандагы белгим Кудайдын эрки ачып берет. Сен руханий абалың бекемделди. Сен быштың, жетилдиң. Экинчи кадамды биз жыйынтыктадык. Үчүнчү кадам, жыйынтыктоочу кадам. Кадам таштоо, аракет. Же болбосо ишеним менен жоопкерчиликтүү кадам жасоо. Бул деген сөз Накыл сөздөр 20-бөлүм 20-24 аят. Адамдын кадамдары Теңирден. Эгерде мен даяр болсом, менин руханий абалым бекемделсе, бардык жагынан мен өсүп жетилсем, эми кадам таштоодо бул Теңирдин кадамы болот. Теңирдин кадамы көргөзүүсү. Мен жоопкерчиликти алуу менен, ак ниет менен мен ошол сестрага барып туруп сөз айтам. Эфестиктерге жазылган катта 5-бөлүмдө жазылып турат. Күйөөлөр, машаяк өз жыйынын сүйгөндөй силер дагы жубайыңарды сүйгүлө деп жазылып турат. Анткени машаяк жыйын үчүн өзүнүн жанын берип койгон дейт. Эми бул эмнеден кабар берет? Ыйса Теңир өзүнүн колуктуусу, колуктуу деген сөз бул жыйын деген сөз. Биринчи өзү кадам таштаган. Жыйынга өзү кол сунуп жатат. Демек, бул деген сөз Ыйса эгерде күйөө болсо, колуктуу бул жыйын, бул прообраз, бул салыштыруу. Эми кадам таштоодо эркек адам үй бүлө курууда бардык жактан такшалып өскөндөн кийин ал ошол сестрага барып, ошол кыз бир тууганга барып туруп ал сөз айтат.
Ушуну менен ошол жерде аларды ар кандай ким кандай жооп берет, бул биздин ишибиз эмес, ошол жерде сүйлөшүп жаткан эки жаштын иши болот. Кандай ачып берет, макул дейби, жок дейби, алар Кудайдын көзү, бирок эң алгачкы кадамдагы болгон кадамдар. Сестралар деген сөз бар. Сестраларчы, сестралар да ушул кадам менен болот, бирок сестраларда браттарга барып сөз айтпайт. Бирок алар туура жолдош, туура күйөө сурап, жар сурап сыйын алышат. Демек ушул нерселерди биз эске алышыбыз керек. Бир туугандар, Кудай батасын берсин. Эгерде дагы бир нече мисалдарды ыйык жазуудан келтирсем, Шемиэл, мен жогоруда айттым, акырындык менен Кудай даярдады. Анан ал башкаруучу болду. Жусуп, Ыйса Теңирдин атасы, денедеги деп коеюн. Ыйык жазууда так жазылып турат: Кудайдан корккон адил инсан. Жусуптун такыбалыгы, анын ниет же болбосо Кудайдан корккон инсан экендиги тууралуу кеп болот. Бул деген сөз Жусуп үй бүлө курганга даяр, жоопкерчиликти ала билет, ал бышты жетти деген сөз. Экөө анан алдынан никелешип койгон. Ушуга окшогон мисалдар абдан көп. Бүгүнкү күндө ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек. Кудай мага бир керемет кыла кой деп ашыгып шашыгып алгандын ордуна биз адегенде өзүбүздү даярдашыбыз керек. Жыйынтыктайын. Кудай өз эркин жашырбайт, ар кандай жолдор менен ачат, керемет жолдор менен, бирок адегенде ал адамды даярдайт, акылмандык берет жана жоопкерчиликтүү кадамдарды Кудай адамдардан да күтөт. Кудайга ишенип, жеткилең чечим кабыл алгандан соң, анан сен акыркы кадамыңды ташта. Кудай өзгөчө түшүнгөнгө батасын берсин, жетектесин, кымбаттуу достор. Бул Кудайдын эркин таанып билүү, ушул 3 маанилүү нерсе менен ишке ашат. Бардык тармакта, бирок ошолордун арасынан биз үй бүлөнү карадык. Кандай гана тармак болбосун, мен сыйынам, алдын ала даярданам. Мен Кудайдан белги сурайм. Кудай Теңир кайсы жол менен ачып бересиң? Бирок андан ары бизди даярдап, Кудай Теңир өстүрүп, белгилеп, руханий жактан бизди жетектеген кезде биздин даярдыгыбызга Кудай Теңир сөз түрдө ачык көргөзөт, жолду көргөзөт, багытты көргөзөт. Анан үчүнчүсү кадам таштайм. Бул 3 багыт бардык жакта универсалдуу иштейт. Бирок биз үй бүлөнү гана алдык, анткени үй бүлө темасы бул абдан орчундуу курс тема болгондуктан мисал катарында биз кеп азын улак кеп кылдык. Ошон үчүн кымбаттуу достор, жаштар, айтарым, Кудай өзгөчө батасын берсин, ашыкпагыла, шашпагыла. Адегенде биз даярданышыбыз керек. Кудайдын руху ар бир силердин кадамыңарда жардам берсе экен. Жетектесин, Ыйса силер аркылуу даңкталсын. Амин.